Саламатсыздарбы, ардактуу замандаштар, арыбаңыздар. Назарыңыздарда Чечтөбү улуттук маданий берүүсү. Сиздер менен бүгүн мен Мейрамбек Токторбаев болмокчумун. Деги эле кыргыз эли өткөндө берүүдө айткандай эле көптөгөн таланттарга ээ эмеспи? Бүгүнкү биздин сөзүбүз ушул кыргыз элинин нукура аспаптары боюнча болмокчу, музыкалык аспаптар боюнча. Бүгүн бизде конокто 9 кайрык сынагынын баш байгесинин ээси, 15тен ашуу мамлекеттерде көптөгөн фестивалдардын катышуучусу, музыкант Нурбек Серкебаев агайыбыз бизде конокто. Саламатсызбы агай? Куш келипсиз биздин студияга. Ушул бүгүн аспаптарыңызды ала келиптирсиз. Абдан жакшы көрүнүп турат. Ушулар боюнча алгач тааныштырып өтсөңүз кыска нускадан. Саламатсыздарбы, улуу кыргыз элим, биринчи элим менен учурашайын. Мына ушул эзелтеден бери келаткан аспаптарды менин жет атаман бери комузчу, ата-энем ушул өнөргө тарбиялап келди. Ошол себептен ушул аспаптарды баягы башка жолго, башка бизнеске кетип калбай, Россиялап кетип калбай, ушул жерде 2002-жылдан бери мына азыркы күнгө чейин 300гө жакын мына жалаң күүлөрдү жаттап, санат ырларды жаттап, ошо өнөр менен кыргыздын эзелтеден келаткан нерсесин сактап турайын деп жүрөгүм менен ушинтип келатам буюрса. Мында муунга уланып келаткан кесип десек деле туура болуш керек, э? Мен Серкебай чоң атам, чоң атамдын атасы, чоң атам. Кытайда үркүн убагы болуп калганда, баягы элдин миңдеген коюн айдап алып, ушу Кытайга барып элге тапшырып берип, ошол жерде комуз чертип, кол ойнотуп, баягы кытайларга кыргыздын маданиятын көрсөтүп, жанындагы жора жолдошторун жакшы мамиле менен сактап, баягы эл баккан адам болгон да. Бир талкан буудай болсо да комуз чертип, ушу жанындагы элди, кыргыз элин багып келген киши болгон. Анан ошол нерсе кандан канга өтөт экен. Атам Акылбек Серкебаев дастанчы, кылгыякчы, ырчы, чоң улуу өнөрдү алып жүргөн адам. Ушу 5 жашыман баштап комуз аспабына тапшыртып, комуз жалаң, комуз күүлөрүн угузуп, санат ырларды угузуп келген. Кечиресиз, ушунда канча жаштан баштап атасыз? 5 жашыман. 5 жашыңыздан чертип баштадыңыз. Алгачкы черткен, үйрөнгөн алгачкы баягы Токтогулдун, мына комуз деген аспапта Токтогулдун кербезин үйрөтүп баштаган, анан энекем деген ырды. Анан энекем деген ырдатып, ушу КТРге, телевиденияга 6 жашымда өзүм чертип ырдаган кенеде кезиндеги запись бар да. Азыр анан Кыргыз улуттук консерваториясын бүткөндөн кийин филармонияда ушу 10 жыл иштедим. Бишкек шаардык Арсен Өмүралиев атындагы театрда 15 жыл иштедим. Арабаев университетинде 6 жылдай студенттерге фольклордук аспаптарынан сабак берип, ушинтип иштедик буюрса. Азыр болсо 19-жылы Көл өрөөнүнө көчүп кеткем, Тоң районунда Кажы Сай деген айылда. Ошо ата-энем музыкалык мектепте директор, апам. Ошол жерде ушул чоп-очор, кылгыяк аспаптарын окуучуларга кичине үйрөтүп аракет кылып атабыз. Эми ушул аспаптар боюнча тааныштырып өтсөңүз. Бул аспаптарда мына үйлөм аспаптардын эң татаалы чоор деп коебуз. Чог ойно деген өсүмдүктөн жасалса, чог ойно чоор. Жыгачтан жасалса, жыгач чоор, жес чоор деп ушинтип бөлүнөт. Демек кайсы нерседен жасалса, ошого ылайыктуу ат да коюлат экен да. Анан бул сыбызгы, чоор, чопо-чоор, мына чоподон жасалса. Жезден жасалган мына чыңроон, жес чыңроон, сурнай, жес сурнай деп атайбыз. Бул мүйүздөн жасалган керней. Жакшы. Ушул аспаптардын баардыгы баягы кыргыз кайсы кылымда жаралса, эми билбейбиз да азыр кайсы кылымда жаралганбыз. Бирок 20 000 жылдык тарыхыбыз бар деп айтып атабыз. Оозубуз менен айтып атканыбыз менен баягы ушул өнөрдү алып жүргөн адамдар гана факты түрүндө көрүнүп кыргыз элин дүйнөгө таанытып келет да. Демек кыргыз жаралгандан бери келе ушундан бери келаткан аспаптар. Анан мына могу добулбас, тулганы кийгизип койдум эле, негизи бул тигиндеринен коюп добулбас деген аспапта. Бул улуттук кийимдердин баардыгын ошо эзелтеден кыргыз элибиз кийип келген аспаптар. Кийимдер. Моореки мисалы жоого чыгаар учурунда кыргыз эли сак жүргөндө ар дайым кийими жанында
ар дайым кылычы жанында, ар дайым аспаптар жанында болгон. Себеби жакшы жашаган мезгилдерде жакшы күү чертишип, чер жазышып жүрүшкөн. Анан душмандар каттап келип учурда кылычын колуна алып сак турушкан да, баардыгына даяр турушкан. Ошон үчүн кыргыз эли сакталып, азыркы күндө мамлекетибиз бар да. 6 миллион, 7 миллион болоюн деп калсак дагы мамлекетибиз бар. Гимн бар, гербибиз, желегибиз бар да. 30 миллион, 40 миллиондогон улут жүрөт, герб, желеги жок, жери жок. Ушундай башка улутка көз каранды болуп жүрүшөт. Ага караганда биз ушу улуу тарыхыбызды сактап жүрөбүз да, ошо буюрса. Агай, ушул мисалы Манас эпосунан да угуп калганбыз да, бул жөнүн гана өргүүлөр колдонбостон согуш учурунда да колдонуш деп. Ошондо кайсы аспаптар кандайча колдонулчу? Эми жоокерчилик учурда добул басты кагып кернейлер үйлөнгөн да. Бул керней баягы кийикти атып алып анан мүйүзүн алуу деген эмес. Бул деген кийик мүйүзү жетилгенде өзү эле түшүп калат табадан. Тери түлөгөн сыяктуу. Анан асказоолордо жаткан жеринен эле мынтип алабыз, ошон үчүн могу башы ичке болот да, жетилген. Демек бул баягы кургап. Ооба, кургап уже жерге табагы. Атып алгандыкы ал туура эмес. Табигатты бузуп болбойт да. Ал кайберен да. Анан могу башы мындай калың болот алардыкы. Могу ичкеси уже жетилген, ушундан үнү да катуу чыгат. Баягы душмандар каттап келаткан учурда тоолордо бири-бирине кароолдөбөлөр болгон да. Анан кароолчулар болгон, күзөттөр болгон. Анан бири-бирине ушу алыс жайгашкандыктан катуу чыккан кернейлер менен үйлөп бири-бирине кабар берген. Кечкисин каптап келатса от жагып кабар беришкен. Анан ушинтип бири-бирине кабар берип отуруп, анан кыргыз элинин айылдарына, шаарларына жеткен. Анан баягы аябай сактанып, камданышкан да. Ушунун үнүн угузуп коеюнбу? Мейли, жакшы болот эле абдан. Бир жүрөктү бир дүркүрөтө турган мындай ой келет экен да, ушул американецтер ушу сигнализацияны бизден алганбы дегенчи. Ошондой эле болгон. Эми ошол кеп кылып калдыңыз, ушул жөнүндө айтып берейин. Дүйнөгө маданият көчмөндөрдөн тараган экенин европалыктар мен өзүмө айтып берген да. Биз эми баягы студент болуп окуп жүргөн учурда кыргыздан бул тараган анан тиги тараган десе көп маани берчү эмеспиз да. Тияктан өзүлөрү айтканда мен таң калып келдим. Себеби могу аспаптарды көрүп алып, флейта, саксофон жанагы аспаптардын чоң атасы экен деди да. Чоң атасы деп айтты. Анан мен эмнеге десем, булар могу кылгыяк скрипканын, виолончелдердин чоң атасы деди. Комуздун, гитаралардын чоң атасы деди. Могу урма аспаптар, барабандын чоң атасы деди. Баардыгын ушинтип айтып берди. Анан сураштырып, баягы кызыгып сурасам, көрсө көчмөндөрдөн араб элине барат. Көч кирбен аркылуу ушул аспаптарды туурап, араптар жана кеманча деген зымдан жазылган өз аспаптар пайда болот. Дудук деген аспаптар пайда болот. Түтүк деген сөздөрдөн дудук деген сөз калган экен. Анан могу муну кылгыяк деген бул аттын куйругунан тагылат да, кылдарычы. Бул деген зымдан эч качан тагылбайт. Темир колдонбойт кыргыздарчы, кулактары бүт жыгачтан. Анан кооздош үчүн гана мындай күмүштөрдү колдонот да. Ат жабдыктар эрлер дагы кооздоп аябай күмүштөн да. Ошол сыяктуу комуздарында аспаптарын ушинтип кооздоп алып жүрүшкөн да. Көрүүчү угарман дагы абдан көркүнө да суктанышкан, үнүнө да суктанышкан да. Анан аябай бапестеп жүрүшкөн. Ошон үчүн аябай кооздоп алып жүрүшкөн. Анан бул тирүү айгырдын куйруктарынан бир жагына 60-70 тагылат, бир жагына 50-60. Жыгачы өрүктүн багынан териси болсо сөзсүз түрдө төөнүн терисинен табылат. Анан ал дагы бир кандай өзгөчө бир. Ооба, бул 3 жыл убакытта жазылат да. Жыгачты кесип алгандан кийин 3 жыл жерге көмүп коет. 3 жылдан кийин кургайт жердин астына. Анан кийин аспапты чабат. Төөнүн терисин шак эле монтип кырсаң кырылбайт, ушунчалык катуу болот экен. Аны салафанга, сууга суулайт. Анан салафанга ороп туруп, анан чатырга илип коет да. Ал чымындайт, курттайт, анан жумшарат. Ошондо гана анан кырып туруп 3 жылдап күтөт.
Анан ушул аспаптарды арабтар туурап жанагындай аспаптарды жасайт. Анан аларды анан европалыктар туурап скрипкалар пайда болгон экен. Ошондон айтып атат да, көчмөндөрдүн аспабы биздин аспаптардын чоң атасы депчи. Ушинтип айтып атпайбы? Анан таң калып мен аябай баа берип калдым да, ошо биздин улуттук маданият. Демек, бул неден кабар берет? Европага маданиятты көчмөндөр жеткизип атат. А биз болсо азыркы акыбал ушундай учурда өзүбүздүн улуу маданиятты тебелеп тепсеп койдук да. Ушул акыбал боюнча да жакшы. Эми бул боюнча катуу кеп айтып берейин. Аспаптардын акыбалы кандай? Мындай да. Баягы катуураак айтпаса дагы болбойт да. Мен жаман көрүп айткан жокмун. Жаман ниетте эмес. Жогорку жактагыларга, бийликтегилерге ушундай мындай бир үлгү катары айтат элем да. Биз маданиятты алып жүргөн адамдар, бул тарыхты алып жүргөн адамдар да. Ашып кетсе 100 чакты эле. Могул кыякта ойногон 4-5 эле. Комузду ойногон 10 чакты эле, жана виртуозный катуу ойногондор. Калган баягы кенедей балдардын баары нота менен минтип үйрөнүп атышат, бирок күүнүн түп көзөгүн алып жүргөндөр саналуу эле, 10 чактыдан эле да. Демек бул баягы куйма кулактыктар аз эле деген э. Карамолдо, Ыбырай, Мураталы деген сыяктуу азыркы адамдар 10 чакты эле, саналуу эле да. Ошол адамдар 70ке чыкканча квартиралап жүрөт да. Такыр караган жок. Бомж катары көрүп келишти. Үй да салып берген жок, баягы 6000 айлык менен калтырды. Мындай айтканда, каяка жашасаң ошол жака жаша, үйүң жок болсо тентип өл дегендей эле мамиле да. Мен ушуну президентибиз Садыр Нуркожоевичке айтат элем да. Монголдор 3 миллион. Булар жана Чыңгызхандын жесткий законунан, аябай тартиптүү мыйзамынан чыккынчылардын баары башы кесилип өлгөн да. Ошон үчүн эр жүрөктөрү калган. Эр жүрөктөрү аз болсо да саз болуп, укмуштары калып туруп, килейген территорияны эч кимге тарттырган жок да. Биздики момундай кенедей эле жерибиздин баарын сатып чыккынчылар эмне кылды? А монголдор чоң территорияны улуу империя орустарга берген жок да. Болбосо өзүлөрү 3 миллион. Аларды кырып эле жерин алып алмак да. Дух бар да. Чыккынчылар жок, буларда эр жүрөктүн тукумдары көп. Демек ушул баягы өздөрүнүн маданиятын сактаган үчүн ошондой болот. Бизде болсо урушаарга жоо таппай, урунаарга жоо таппай калганда, баягы бийик тоолуу жерлерде жашайбыз да. Ошондуктан же башка душмандар баса албай бизди, өзүбүз менен өзүбүз кырылып, ынтымак ыдырап, анан баягы душмандар биригип келип туруп, анан биздин жерибиздин баарын тартып алган да. Ортодо чыккынчылар сатып койгон да, бүт. Ошолордун тукумдары азыр дагы бийликте отурат да. Жердин баарын сатып, ошого демеле болбогон бир кымбат машина, болбогон бир кечиресиз ага. Түшүнүктүү. Ушундай болот. Эми бул баягы музыкалык аспаптардын келип чыгышы жөн жерден болбосо керек. Ар бирөөнүн колдонушу жерде болуш керек да. Ошол тууралуу айта кетсеңиз, кайсы жерде эмне себептен колдонулган? Мисалы, илгертеден жылкычылар көп болгон. Ошол адамдар баягы эрмек кылып бир нерсе кылыш керек деген баягы жөн отурбай, анан ошентип бирдекени үйлөп же ойнойт, ошо менен акырын бара анан музыкалык аспаптар пайда болгон да. Жылкычылардын аспаптары деп айтылат, могу чоорлордучу. Бул жөнөкөй эле труба. Күндөй эле ичинде эчтеке үйлөгөнгө эч бир шарты жок. Муну десең үн чыкпайт. Десең да үн чыкпайт. Буга да бир өзгөчө бир. Могу кыргыздардын акылмандыгы, аябай ойлоп тапкандыгы да. Бул жерге тиш менен тилдин ыкмасы менен ышкырыгын табат да. Буга бир 2 ай убакыт кетет. Башың айланат, анан кийин мээң чыңалат да, аябай бышасың да. Сиз канча убакытта үйрөндүңүздөр ушул аспапты? Мен 2 ай убакыт кетти. 2 ай убакыт. Башында баш айланып жүргөн, анан бышты да. Анан муну үйлөш үчүн эртең менен ар дайым спорт менен машыгып туруш керек да. Баягы бир дем менен бир топ ноталарды ойнош үчүн ар дайым чуркашың керек. Мындай айтканда, баягы илгеркидей жашоо жок да биздечи.
таң атпай тура калып эл токуп туруп атты токуп алып туруп тияка бияка физический жумуш жок да, жалаң машинада отурасың, үйдө отурасың, компьютерде отурасың, соткага карап отурасың. Эң негизги мен ошо неметкеним боюнча бул өпкөнү таза болушу керек экен да, ойнош үчүн аспаптарда. Анан эски кишилердин ойногон запистерин карасаң, 30-жылдары Виноградов, Затаевич деген изилдөөчүлөр Россиядан Кыргызстанга келип ошо эски адамдардын күүлөрүн жаздырып калган да. Ал кезде Асанбай Каримов, Карамолдо Орозов, Датка Шааке уулу кылгыякчылар карып калган кездери ошондо дагы бирден менен бир топ ноталарды ойнойт да. Булардын дыханиясы кандай таң каласың. Биздики А биздики болсо 2 дем алып ийесиң, 3 дем алып ийесиң ал нотаны. Анан үнүн угузуп коеюн. Андан ошо башка аспаптарга өтсөк кыска нускадан. Ушундай үйлөнөт да. Бул желдин баары текке кетет. Ошон үчүн муну аябай ыгын таап алып туруп анан кийин үйрөнүш керек. Эми темир озгонубуз жөнүндө айтып коеюн. Могу темир озгонубуз казактарда дүйнөдө 60 өлкө ойнойт. Ушул нерсеге баардыгыбыз көңүл бурсак, бийлик тарап аябай маани берип, маданият тармагына. Элдин дагы ушул немеси барбы? Бөлөө эл дагы мындай. Же мүмкүн жаштар дейлик. Жаштардын арасында кандай болот бүгүнкү күндө? Мындайды ойногон, көмөкөй менен ноталарды ойногон 5-6 эле музыкант бар. Жаштардан. Жаштардан бири 10 чакты болуп калды, бирок так биягын өздөштүрүп элек, эски күүлөрдү да ойношо элек. А могу ушуну өздөштүргөн Нурлан Ышанов, Асылбек Насырдинов, Азамат Отунчиев ушундай музыканттардан 5-6 эле ашып кетти саналуу. Секрет бүт изилдеп чыгышкан да. А бизде болсо аз кырып жатышат. Эгерде элестетсеңиздер, мен чыгып алып эле ошо коңшу элдердин 5000 озгонубуз үчүн көчмөндөргө алып келип алып туруп анан казактардан ушу дүйнөгө тараган десем, ошондо бийлик кичине эсине келет, же бир сестене түшөт да, эмне болду буга депчи. А ошон үчүн ошого жеткирбей, баардыгыбызды үйлүү кылса, эч кимибиз эч жака кетпейбиз. Баардыгыбыз ушул жерде чыгармачылык менен 800гө жакын чыгармалардын баарын жаттап туруп, кыргызды дүйнөгө таанытып, туризмди күчөтөбүз, мисалычы. Ушул нерсеге көңүл буруш керек да. Мажбур көңүл бурганга. Биз дагы ошол нерсени кийинки муңга жеткизүүгө мажбурбуз да. Себеби кыргыз мамлекетин сакташыбыз керек, баардыгыбыз. Тилегибиз ошол да. Эми морээки жыгач озгонубуз аспаптар могу Англиядан белек кылып берген. Сактардын аспабы да. Сак деген сөз. Сак жүр деген сөз да. Кыргыздар абдан сак болгон өзүнөчү, дайыма сак жүрүшкөн. Ошондон жана сак деген уруу пайда калган. Ал болсо Европа, Англияларды багындырып, анан англиялыктар айтат, биз аргындашкан ушу сактардын тукумдарыбыз дейт да. Анан могу аспапты белек кылып берген. Бул да жыгач озгонубузга окшош. Таң калыштуу да. Анан биз ойносок, көмөкөй менен ойноп берсем, алар ооздорун ачып калды. Өзүлөрү мынтип эле ушинтип эле ойношот экен. Анан мен деп таң калдырдым. Анан алар сурады, биз айттым, эзелтеден ушинтип көмөкөй менен обонун чыгарып ойноп келишкен. Десем таң калып калышты. Урматтуу Чечтөө улуттук маданий берүүсүнүн көрүүчүлөрү, ушун менен биздин берүүбүз соңуна келип жетти. Бүгүн бизде конокто аргыл өнөрдүн ээси, өзгөчө өнөрдүн ээси десек дагы жаңылышпайбыз. Нурбек Серкебаев агайыбыз болду. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Өнөрүңүз өркүндөй берсин, бизге дагы жугуштуу болсун ошол нерселер. Тилегиңиз кабыл болсун, айтмаңыз келсин. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Жеңилсиң, айда жорго жеңесиң. Айда жорго жеңесиң. Элим минсе кубантасың көңүлдү, эркиди тилет кучак жайса өмүрдү. Эриктини жеңиш жоргосу
Көрктүнү жеңиш жоргосу, көрктүнү жеңиш жоргосу. Койчулардын күүсүн ойноп берейин. Çağızmamızda boz uydu deyin. Beş minut ырдап берейин, 5 minut. Кыргыз элин бул маралга салыштырып, келечеги барбы жокпу деп Акбар Рыскулов агайыбыз Карамолдо атабыздын Насыйкат деген ырына кереметтүү сөздөрдөн жазыптыр. Ошону ырдап берейин. Бул насыйкат маган калган, бул насыйкат саган калган керез бабалардан, өттү насыйкат тоолордон талаалардан дей. Айгашканын азанаты, батчалына казан асып, келген элдин тилеги бул, улуу тарыхтын чоктонусу килеби бул дей. О мезгилдин өктөмдүгүн ылдамдыгы, кандай кезде жаралды экен сынган бугу, комуз кылын бириндетип, бизге насатыр калды бүңдей. Аппак марал ыры жаңырдыңбы сен, аппак марал кайра табылдыңбы сен, аппак марал туяк кагат, журт которгон сыяктанат, каран күнгө марал кабылдыңбы сен, каран күнгө марал кабылдыңбы сен, конушуңдан үркүп жаңылдыңбы сен, мөлтүлдөп аккан булак кайда, моюнда шөскөн улак кайда, кадырлуу журтту марал сагындыңбы сен дей. Аппак марал дей,
аппақ марал артыңдан сая түшіп жебе келет, жөнөд эмек айлана тегеренет, жебе келет жөнөд эмек турбачың ак марал, түңүлүп турба жебе жетпей чурка түйүлүп сен. Аппақ ак марал жеңилбечи, батат батабы батып барат өмүр кечи, жебе келет жөнөд эмек турбачың ак марал, түңүлүп турба жебе жетпей чурка түйүлүп сен. Жаным өтөбү жебе жетеби, тагдыр чыркырайт, тамыр зыркырайт, марал кубулуп кайып болуп кетеми. Аппақ марал туяк кагат, жебе жетпей жетет сыяктанат, үмүт өчөт, үмүт кайра жанат. Бул насыйкат маган калган, бул насыйкат саган калган, калган керез бабалардан. Канат байлап өмүргө каршы турган өлүмгө, карылардан санжыра аппак марал жөнүндө. Салып айт элдик үмүт, карып айт элдик ырлар, аппак марал неге күлүңдөдүң, жакшылыктан асты түңүлүбөдүң сен.